Так, бұл жерде біздің Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, райондук, шаардык бөлүм жетекчилери туурабы? Андан сырткары облусубуздун аким, президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлү, район, шаарлардын акимдери, бұл жерде отырыңыздар, отыра беріңіздер. И транспорт министрлигинин министри, прокуратура, облустук прокуратура, начальник УВД каякта? Больничныйда жүрчү. Кандай больничныйда? Не болуп атат? Операциясы холуна. Так, ну хорошо, отырыңыз. Так, калган да кайсы органда айтпай калдым? Как? Облус сот төрагасы, отырыңыз, рахмат. Так, калгандар кызматкерлер ушу транспорт министрлигинин кызматкерлери, сиздин кызматкерлериңиз. Андай болсо, урматтуу кызматкерлер, урматтуу мамлекеттик кызматтагылар, бүгүн биздин негизги маселе урматтуу президентибиз Сандыр Кожоевичтин ошол Каракол шаарына барып, негизги маселенин бири бул Чүй, то есть Ысык көл облусундагы биздин түштүк көлдүн түштүк тарабында салынып аткан жолдун курулуш маселеси менен таанышуу. Так, ошол менен таанышып, ошонун жүрүп аткан темпин текшерүү, ошол боюнча кемчиликтер болсо, же болбосо жетишкендер болсо ошону белгилөө. Мындан аркы жумуштарды ушул боюнча биз жүргүзөбүз. Азыр биринчиден ушул маселе боюнча министр Дугайлы, андан кийин улантабыз, айта бериңиз. Урматтуу Камчат Гашаевич, урматтуу жыйын катышуучулары, балыкчы Бөкөнбаев Каракол автомобиль жолунун балыкчы Барскол 141 километр боюнча реконструкциялоо долбоору 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен башталган. Алгачкы чечимге ылайык 141,64 километр жолдун курулушу 2 атамекендик курулуш компанияларына бөлүнүп берилген. Анын 71 километр бөлүгү Кыргыз жол курулуш компаниясына, 70,6 километр бөлүгү Арекстрой компаниясына берилген. Ошол учурда тиешелүү курулуш келишимдери 4 тилкелүү, туурасы 21,5 метр, 1 километр жолдун баасы 798 000 АКШ доллары өлчөмүндө бекитилип, жалпы узундугу 141,6 километр жолдун курулушунун баасы 9,570 миллион 800 000 сомдо түзөт. 2023 жылы май айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кошумча иштер бекитилип, алгачкы келишимдерге толуктоолор киргизилген. Анын жыйынтыгында курулуштун баасы жалпы 1,212 миллион сомго көтөрүлгөн. Жалпы курулуш келишимдеринин баасы 10,783 миллион сомду түзгөн. Бирок Арекстрой компаниясы курулуш иштеринин баасын төмөндүгүн белгилөө менен компанияга тиешелүү жолдун бөлүгүнүн 30 километр гана өздөрүнө калтырып, калганын башка компанияларга бөлүп берүүнү өтүнгөн. Атайын жагдайларга байланыштуу 2023 жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесине ылайык Кыргыз жол курулуш компаниясына 25 километр, ал эми Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына 17 километр жол берилип, тиешелүү келишимдер түзүлгөн. 2025 жылы Кыргыз жол курулуш компаниясы кошумча бөлүнүп берилген 25 километр жол курулушунун кечиктирилгендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси менен кошумча бөлүнүп берилген 25 километр жолдун 20 километр бөлүгү Фирдаус Трансстрой компаниясына берилип, курулуш иштери башталган. Бул 2025 быйыл жаздан баштап Фирдаус Трансстрой компаниясы курулушун куру баштады. Ошондой эле 2025 жылдын февраль айында Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык курулуш иштеринин баасы көтөрүлүп, кошумча келишимдер түзүлгөн. Азыркы учурда долбоордун баасы 13,2 миллион сомду түзөт.
Башкача айтканда 1 километр жолдун баасы орточо 1 миллион 295 миллион акш долларын түздү. Бүгүнкү күндө Балыкчы Баскон жолунун курулушу 6 бөлүктөн туруп, 3 компания жана 1 мамлекеттик ишкана иш алып барып жатышат. Бул көтөрүлгөн себеби бул курулуш компаниялар бир нече жолу бизге кайрылган. Биздин президентибизге бир жолу бир нече кайрылып, президент тапшырма берилип, тапшырманын негизинде ушул өздөрү берген 1 миллион 295 миллион акш долларына көтөрүлүп берилген. Бул жолдун курулушун тездетип бүтүрүү максатында. Атап айтканда, биринчи участок бул